Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, мекендештер, кайрымдуу бол каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Айнура эжекебизден ушуну менен 7-8 жолу эжекебиздин Кыргызстандагы деп камдап койгон аманаттарын алып кеткени келип отурабыз. Эжекебиз бул жака детский игрушка, детский питание бар экен, эркектердин кийими, бул жерге балдардын кийими, сумкалар, аялдардын кийими бар экен. Анан ошондой эле бут кийимдер бар экен. Ходунок, коляска, ванна детский ушунун баарын камдап койгон экен. Буюрса ушунун баарын алып кетип, эртең бир жакынкы күндөрү Кыргызстанга салып жиберебиз. Ошондой эле биздин ушул жүктөрдү Кыргызстанга алып кетип аткандагы жарым баасына бекер алып кетип аткан бир туугандарыбызга ыраазычылык айта кетебиз. Эжекебизге да терең ыраазычылык айта кетебиз. Эжеке, Аллах ыраазы болсун. Ишиңизге ийгилик. Биздин фондко көптөгөн салым кошуп келатасыздар. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, кайрымдуу бол каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Биз бүгүн бизде жакшы жаңылык, Кудайым буйруса. Айзат эжекебиздин ушу Кыргызстанга деп камдап койгон аманаттарын Айзат эжекебиздин апасынан келип алып кетип отурабыз. Бул жерде сумкада бут кийимдер, бул сумкада болсо кийимдер, баардыгы жаңы. Садовод рынокто иштеген эжекебиз, Аллах ыраазы болсун. Кудай үчүн деп оң колун бергенде сол колун көрбөсүн эжекебиз. Атын айтканда каалаган эмесен бул башка бизден кийинки инилерибиз, карындаштарыбызга бир үлгү болсун деген ушул максатта гана баардык нерсе Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул аманаттарды алып кетип отурабыз. Айзат эжекебиздин апасы. Ассаламу алейкум. Биздин көрөрмандар, ушул биз Алла ыраазычылыгы үчүн кызыбызга берген акыр эмгеги менен берген несин берип отурабыз. Муну деле кызым өзү тапкан жери жок. Жараткан Аллахым өзү рызкысын бергенин өз жолу менен кайтарып атат. Баардыгын ушул кайрымдуулук фондуна, азаматтарга биз ишенип берип атабыз. Ошол жакта муктаж адамдарга кичине болсо дагы ушул жерде баардык курткалар, кийимдердин баардыгы жаңы боюнча обувтар. Ошолорго насип кылсын, Алла ыраазы болсун. Кызым кандай Алла жолунда берсе, кызыма да Кудайым башка жол менен берсин. Ушул азаматка чоң рахмат. Үй бүлөсү менен аман эсен болсун. Ар дайым ушундай кызматта жүрө бергиле. Ушул балдарга дагы негизинде биз ушунча жүктү салыш үчүн биз бул жерден алып кеткен балдарга сүйлөшкөнүбүздө аябай кымбат сурамак. Аллага шүгүр, мындай жакшы балдарыбыз бар экен, бекер алып кетип атышат. Биз негизинде сүйүндүк, ушулар бекер алып кетет дегендечи, биз деле муну жок дегенде алып кеткенде 10 миңден арак сурамак турабы. Ошол балдарга ак жол, ар дайым ушундай аман эсен болгула. Семьяңар менен ушундай элдин кызматын кылган, элдин батасынан кылган. Кудайым силерге да Алла ыраазы болсун, эч качан жамандык көрбөгүлө. Ушул биз азаматтарга ишенип берип атабыз. Кудай буйруса, ушулардын баардыгы аман эсен жетип, ошол насип болсун баардыгына. Ошо не дейт? Мына урматтуу мекендештер, ушул бунун ичинде бут кийимдер, анан бул жерде баардыгы жаңы кийимдер, Кудайым буйруса, бүттүгү коробкасы менен, пакети менен. Бул жерде кийимдер. Бул кийимдердин баардыгы жакшынакай буйруса. Ушунун баардыгын Кыргызстанга жакынкы күндөрү салып жүрөбүз. Азамат байке өзү тосуп алат буйруса. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз бир туугандар, мусулман бир туугандар. Мына биздин бир тууганыбыз Айбек мырза дайыма бизге кызматташып келет. Ушул Ростов-на-Дону шаарынан бизге алып келген фондко кошкон салымы бекер. Аллах ыраазы болсун. Мисалы ал канча алыстыкта, канча бир жол азабы, көр азабы дегендей канча кыйынчылыктар менен келет. Мына Айбек бир тууганыбыз азыр күн айтып атат. Ошо базарда мен өз салымымды кошуп, элге бир кызмат кылайын деп, ушу фондко кошуп аткан салымы да Аллах ыраазы болсун Айбектинен. Анан бул Айбек толук маалыматы бар бизден. Келип аткан кийимдер биздин Бекер магазинге түшөт. Бекер магазинден жанагы эле муктаж майып аталарыбыз, энелерибиз, бир туугандарыбыз алып кетет. Мына азыр Айбек ошол базардан чогулган, базардагы турган Ростов-на-Дондагы бир туугандарыбыз сиздерден чогулган ушул аманаттар мына Айбек алып келип бизге түздөн-түз тапшырат. Эч кимиңиздер мындай күмөн санабаңыздар. Айбек биринчи жолку келиши эмес, бизге бир канча жол алып келип берип атат.
Allah razı olsun Aybek. Туугандар мына берген аманатыңыздарды алып келип тапшырып атабыз. Берген дайыма ушундай передачалар берип, керек эмес буюмдарыңыздарды берсеңиздер, алып келип ушу таксырларга тапшырабыз. Жетим жесирлерге, кийимге муктаж болгондорго тапшырып беребиз. Bu жетим жесир майып. Бизге көбүнчө майыптарга биринчи, экинчи топтогу майыптар. Сиздер бу Айбек айтып атпайбы силерге керек эмес болсо деп. Ооба, бирок кээ бирлерибизге бул нерсе мындай керек эмес сыяктуу, бирок кээ бир адамдарыбыз бул нерселерге жетпей жүргөн бир туугандарыбыз толтура. Бул кийимдерди алганда аябай сүйүнүшөт. Сиздер дайыма эле биз менен байланышта болсоңуздар, YouTube каналда көрүп турган болсоңуздар, канча бир мекендештерибиз сүйүнүп кетет. Ошол сүйүнүштөрдүн биринде мына ошо сиздердин кошкон салымыңыздар, мына Айбек бир тууганыбыз ушул негизи ушул кыргызга кызмат кыламын деген мекендештердин жакшы иштери менен ушул иштер болуп атат. Мына азыр түн болгонуна карабай, бүгүн суббота, ошого карабай биз элдин Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ушу элибиз бир аз жакшы болсо экен, кыйналгандар жеңилдик болсо экен деген максатта түнгө карабай биз эс алууду токтотуп коюп кызмат кылып атабыз. Ушундай бардыгыбыз ушундай кызматта болсок, Кыргызстан эрте эле оңолот буюрса. Аллах разы болсун бардыгыңыздардан. Амин. Assalamu alaikum. Hazır Moskva şəhərindən bizə yük gəldi. Moskva şəhərindən ошо биздин Кайрымдуу Уулу фонду менен биргелешип кызматташып аткан Нурсултан деген бир инибиз бар. Нурсултан деген бир тууганыбыз. Мына ошол Москвада туруп эл үчүн, жер үчүн өтө жакшы кызмат кылып атат. Аллах разы болсун Нурсултан сенен. Мына Нурсултан, сен жөнөткөн жүктөрүң алдык. Мында телевизор, флешка бар экен, дагы ошол кийимдер бар экен. Булар жетти. Буюрса азыр биз мына магазинге алып келип коебуз. Биздин магазинибиз мына ошол кадимки биздин магазинибиздин көптөр адресин сурайт. Мына Кирпичныйде Бельская 4В деген. Ушуга келсеңиздер болот. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биздин бүгүн Кайрымдуу Бол коомдук фонду деп негизделип, мына бүгүн бекер дүкөндөр ачылган. Ал сиздердин баарыңыздарга маалым, ошол маалым болгондой эле. Ошо биздин бекер дүкөнүбүзгө алыста иштешип, бирок алыста жүрүшсө дагы жакындан колдоо көрсөткөн биздин боорукер, мээримдүү мекендештерибиздин колдоосу менен бул магазин токтоосуз өз кызматын кылып келет. Мына ошол биздин дүкөнүбүзгө алыскы Москвадан, Казакстандан, деги эле дүйнөнүн булуң бурчунан кол сунуп кол узаткан бир туугандар, сиздерден Аллах эки дүйнө разы болсун. Азыр сиздер бул видеодо көрүп аткандагы эжекелерибизге бизге ушу байланышка чыгып, ушул бут кийимдерди жөнөтөйлү деген биз азамат деп өздөрү ушу сунушташканда мен чындыгында чоң сүйүнүч. Анткени биз дагы ошол ортодо көпүрө болуп жатып, ошол канчалаган атасыз, энесиз балдар, майыптыгы боюнча кыйналган ошол балдар алып атканда өтө кубанат, сүйүнөт. Ошол бут кийимдерди да алып өтө кубанышат буюрса. Эми ошол ортодо татыктуу көпүрө болуу аракетиндебиз. Сиздерге терең ыраазычылык, бизге ушул ишеним артып, колдоо көрсөтүп атканыңыздарга биз болсо ошол ишеничти актаганын аракетиндебиз. Буюрса биз дагы сиздер кол сунуп соопко ээ болоюн десеңиздер, биз ошону ортодо көпүрө болуп, ошо көпүрө болуу соопуна ээ болоюлу аракетиндебиз. Анан Аллах Таала сиздерге разы болсун. Мындай ынтымагыңыз бекем болсун. Деги эле эч бир ата энесиз балдар деги эле болбосо экен. Ушундай бир мээримдүүлүгүңүз менен ушул өз кучагыбызга алып, мындай ишти көп жасашлыкты жараткан баарыбызга насип кылсын.